Салам достор. Бүгінгі сабағымызда біз 21-ші кылымдағы мессенджерлер жөнінде сөз кылабыз. Анда эмесе, кеттик. Бүгінгі күні біз мессенджерлердің жана социалдык тармактардын айырмасын билишибиз керек. Ыкчам мессенджер деген эмне? Бул адамдардын ортосундагы байланыш үчүн саналып куралдар. Ошол эле WhatsApp, Telegram жана Viber социалдык тармак. Достор, түшүндүрө кетейин. Ошол эле WhatsApp, Telegram жана Viber социалдык тармак эмес. Бул ыкчам кабарчылар же мессенджерлер. Мессенджерлерди туура жана тез колдоно билүү бул азыркы биздин саналып дүйнөдөгү эң чоң керектүү жөндөм. Эреже боюнча ошол эле мессенджерлерде катталууда телефон номери болуш керек. Ошондуктан мессенджерлердеги өз аккаунтуңуздун жана телефон номериңиздин коопсуздугун көзөмөлдөө өтө маанилүү. Келгиле, ошол мессенджерлердин бир катарын айтып кетели. WhatsApp дүйнөдөгү эң популярдуу мессенджер болуп саналат. Ал 2009-жылы негизделип, 2014-жылы Facebook тарабынан 20 миллиард долларга сатып алынган. Элестеткиле. Бүгүнкү күндө WhatsApp'ты планетадагы 1,5 миллиард адам колдонот. А кийинчерээк WhatsApp'тын бизнес версиясы пайда болду. Ал бүгүнкү күндө саналып бизнестин чоң бөлүгү. Facebook мессенджери 2011-жылы ачылып, бүгүнкү күндө 1,5 миллиард адамга жакын колдонуучусу бар. Бул Facebook социалдык тармагынын негизги мессенджери болуп саналат. WeChat бүгүнкү күндө Tencent компаниясына атандык. WeChat менен дагы бүгүнкү күндө 1 миллиардтан ашык адам колдонот. Негизинен алар Кытайда. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, WeChat мессенджер катары башталып, азыркы күндө көптөгөн кызматтарды өзүнө камтып турат. Ошол эле каржы маселеси, социалдык, жаңылыктар, деп койчу жана башка нерселер. Viber 2010-жылы алгач Израилден чыккан. Алып карасак, бүгүнкү күндө аны 1 миллиардтан ашуун адам негизинен Чыгыш Европа жана КМШ өлкөлөрүндө колдонуп келишет. Line 2000-жылы Япониядан келген мессенджер. Бүгүнкү күндө аны негизинен Япония, Корея жана Таиланд сыяктуу өлкөлөрдө 84 миллиондай адам колдонот. Туура достор, мессенджерлерди өз убагында жана туура колдоно билүү маанилүү. Чынында бүгүнкү күндө алардын саны өтө көп. Бирок бул видеодо биз эң популярдуу гана мессенджерлерди талдап көрдүк.